кичинесинде мындай үлбүрөгөн, назик ушундай кыздар болот. Бала кезинде кыздарга окшоп курчак ойногон жокмун да. Апаңыз атаңызга кандай мамиле кылчу? Атамдын көзүн мондай тике караган аял эмес болчу да. Болбосо азыр сиз ырчы болмоксузбу же кандай? Мен сенин артист болушуңду каалабайм дейт. Окуучу кезде эмнеге шыктуу элеңиз? Жаным апа, тур, жетим тайлактай бостоп, жетимсиреп, артыңда калган жалгызың келип. Кыйынчылык көрөт адам. Нан ашка тыйын таппай калат. Чай саткан эмелерге термосуна ысык суу ташып жүрүп ит көрбөгөн ушундай бир кыйын күндөрдү көрдүм да. Тигүү бизнесине кандайча анан келип калдыңыз ошентип жүрүп? Совет убагындагы жана тигүү машинелерин тияктан чогултуп келебиз. Шуулдактыгың менен эле бизнесмен болуп кете бересиңби? Кудайга жага турган болсо, ишиң жакшы жүрүп кетет экен. Бай адаммын деп эсептейсизби? Байсызбы сиз? Кудайдын ашыкча берген дүйнөсүндө кереги жок. Шайлоого бул киши эмнеге катышып атат? Эмнени кыйратат? Саясатка келейин деген бир да оюм жок болгон да. Ассаламу алейкум урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү, маектешүүбүздү подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнес Кыяз. Бизде кезекте конок бар. Ал ушул шайлоо тематикасына байланыштуу. Ушул шайлоого аттанган талапкерлердин бири Чынара Мамажакыпова. Кош келипсиз, саламатсызбы? Саламатсызбы, рахмат. Мамажакыпова Чынара Жуманазаровна 1986 жылдын 14-июнунда Ош облусунун Алай районуна караштуу Гүлчү айылында төрөлгөн. Балалык чагы Гүлчү айылында өткөн. 1-класстан 5-класска чейин Муса Адышев атындагы орто мектепте, ал эми 6-класстан тарта тандоо жолу менен сынактан өтүп, Кадыр Мамат уулу Абдыразак атындагы лицей интернатта орто билим алган. Мектепти аяктагандан кийин билимин улантуу максатында Бишкек шаарына келген. 2006 жылы эл аралык башкаруу, укук, финансы жана бизнес академиясына тапшырып, юриспруденция адистиги боюнча жарандык укук адиси квалификациясына ээ болгон. 2012 жылы жогорку окуу жайын ийгиликтүү аяктап, кесиптик ишмердүүлүгүн баштаган. 2012 жылдан тартып кийим жеткирүү жана туризм тармагында ишкерлик менен алектенген. 2013 жылы өзүнүн Чики аттуу бренд компаниянын негиздеп, мода үйүнүн директору болуп иштей баштаган. 2005-2012 жылдары Деловой туризм KG коомдук кеңешинин координатор болуп эмгектенген. 2013-2015 жылдары Керемет келечек балдар үйүн түзүп жетекчилик кылган. 2015 жылы Чики строй курулуш компаниясын негиздеген. 2020 жылы Марва ТВ телеканалынын коммерциялык директору, Тынчтык саясий партиясынын лидери жана Аярзат коомдук бирикмесинин төрайымы болуп шайланган. 2021 жылы Жети Жубан бир максат форумунун демилгечиси болгон. 2012 жылдан бери Мукар профи адвокаттар коллегиясынын укук коргоочусу болуп иштейт. Ошондой эле экологиялык жана коомдук иштерге активдүү катышып, Ысык көл күнү экологиялык кыймылынын уюштуруу комитетинин мүчөсү. 2022 жылы Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарынын коомдук кеңешчиси болуп иштеген. 2023 жылы Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинде кеңешчи болду. 2024 жылы экономика жана соода министрине коомдук кеңешчи болуп тайындалган. Учурда Аярзат коомдук бирикмесин жетектейт жана эл аралык аялдарды колдоо программасынын алкагында иш алып барат. 2 жолу жогорку кеңешке, 2 жолу шаардык кеңешке талапкер болуп шайлоолорго катышкан. Коомдук жана социалдык ишмердүүлүк үчүн Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги, Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги, Бишкек шаарынын мэриясы, Кыргыз аялдар конгресси, Кыргыз биримдиги коомдук бирикмеси жана башка уюмдар тарабынан медалдар, ардак грамоталар жана ыраазычылык каттар менен сыйланган. Үй бүлөлүү 4 баланын энеси, жоопкерчиликтүү, боорукер, эл менен тил табыша билген, максаттуу жана уюштуруучулук жөндөмү жогору инсан. Үй бүлөңүз тууралуу айтып берсеңиз, канча уул, канча кыз элеңер, кандай чөйрөдө өстүңүз? Түштүктүн кызымын. Ош областына караштуу Алай районунун Гүлчү айылында азыр мына бизге шаар статусун алып абдан мындай сүйүнүп турган убагыбыз. Ошол Гүлчөдө төрөлдүм, өстүм. Мектеп окуу күндөрүм дагы ошол жактан өттү. Бир эле мектепти эмес, 3 мектепте окудум. Себеби ал убакта ошол мектепте бизде гимназия, анан лицей деп ошол окуучулар кандайдыр бир сынак жарыяланып, ошол сынактын негизинде жеңүүчүлөр ушинтип лицейге өтүп кетип, гимназияга өтүп кетип, ушундай нерселер болгон да. 5-класска чейин бир мектепте окусам, 5-класстан 2 жыл лицейде окудум, лицейден кийин интернатта окудум. Ошол сыяктуу 3 мектепте Гүлчө шаарында окудум. Мен билгенден кыздар кичинесинде мындай үлбүрөгөн, назик ушундай кыздар болот. Дагы бир кыздардын тиби болот мындай тарсылдаганчы. Эркек мүнөз. Сиз ошол кайсы тибине кирчү элеңиз? Жана биз үйдө 2 уул, 2 кызбыз да. Анан менден кийинки эним менден 1 жаш эле айырма болгондуктан экөөбүз мындай достой, ушундай жакын болуп өсүп чоңойдук да. Анан ал эркек да.
ал ойногусу келет кээде, анан мен менен күрөшөт, мен менен кошо чуркайт. Мен аны көрүп ал эмне кылса ошону кээде туурайм. Анан ошентип жүрүп мындай бала кезинде кыздарга окшоп курчак ойногон жокмун да. Менден улуу 3 жаш улуу эжекем бар болчу. Ал курчак ойноп, курчакка кийимдерди тигип ушундай бир анын аялдык көбүрөөк мындай касиети бар болчу. Ал жашоодо деле кийин билинди да. Анан азыр деле ошол касиетим меники кичинекей. Курчак эмне үчүн? Өзүңүз кыз болсоңуз анан курчакты негизи ойнош керек элеңиз го, курчакты жактырчу эмес белеңиз. Курчакка негедир ошол көп жакындачу эмесмин да. Кээде мындай карасаң кыз балдар менен мушташып аткан болот. Кыз негизи атасын тартат экен да. Эжекем деле көп жактары атам тарткан, бирок айрыкча мен көбүрөөк ошо пайызда атаман мындай табам да, өзүм мүнөздөрүмдү дагы. Анан ошол эркек ойногон оюнчуктарды ойноп, анан эшикте балдар көчөдө өтүп баратса ошолорду ары бери өткөзбөй, бастырбай, жанагы тиги башка көчөдөгү ата-энелер келип мен атам арызданган күндөрү да болгон. Ушул жерде бирөө жашайт экен, менин балдарым ары бери өтө албай атат, бул кимдин баласы деп депчи. Ушундай күндөр дагы өткөн. Ата-энеңиз эмне кесипте иштешчү? Атам негизи ошол Алай районунун тургуну. Мындайча айтканда, Адыгинеден кийин ошо Тооке урусунан да. Анан Тоокелер ошол Алайда Будалык деген айыл бар. Мына ошол жерде өсүп чоңойгон. Анан ошол жерден окууну бүтүп, ошол жерден өсүп чоңоюп дегенде, анан жана Алай районунда мурда базарлар, илгери базар жок болчу да. Илгери магазиндер болчу, мамлекеттик болчу. Ошо мамлекеттин жанагы магазиндерди башкармалыкта ошол казынаны толтурган, мындайча айтканда, райпо деген жерде заготовка, ошол казынаны толтурган товарларды алып келип, кампаны толтурган ошондой жетекчилик кызматта иштеген киши болгон. Апакеңиз? Апам ошол Каракулжанын Алайку деген жерден жаш кезинде 1-2 жолу барып калдым. Ушундай жолдору бар экен, тоолору бар экен. Анан ушундай бир тоодон келген экен апам деле. Аябай жаш кезинде атам ала качып келип ошол Алайга, мен атам үйүнөн 12 бир тууган болсо, ошонун эң улуусу болчу да. Анан ошол балдарын баарын кичинекей кезинен ошо мен апам тарбиялап өстүрүп, өзүнүн бир туугандарын, атам бир туугандарын ушундай өтө бир өзгөчө, өтө жөнөкөй, анан ушундай бир мүнөзү да жакшы аял болгон экен да. Негизи кандай тарбияда кармачу ата-энеңиз? Мындай катуу кармачу же балдарым деп мындай жайыңарга койчу эле эркеп өстүрдүбү, кандай? Мен атам негизи эркек болгондон кийин ал катуураак мүнөздө тарбиялады. Апам аял жумшак кылып тарбиялады. Эки сапат тең бизде ар бирөөбүздө бар. Кээде унчукпай, сабыр кармап, жашынып, ыйлап, ушундай болуп калган адаттарыбыз ошо апамдан калса керек. Анан өзүбүздүкүн бербей, мен ушул максатыма жетишим керек, ушуну жасашым керек деген мына эркек мүнөзүм ушул атаман калса керек да. Апаңыз атаңызга кандай мамиле кылчу мындай? Негизи мен ошо апам кичине жашыраак убагымда өтүп кетти, 57 жашында бул дүйнөдөн. Бирок ошого чейинки менин көргөн, байкаган нерселерим, мен азыр апамды, мен андай энени дагы ушул өзүм 40 жашка келейин деп калдым. Ушул жашка чейин мен андай аял затын көрө элекмин да. Атам менен кандайдыр бир уруш жаңжал кылмак турсун, атамдын көзүн мондай тике караган аял эмес болчу да. Атамдын баардык кылган нерселерин апам туура деп эсептечү. Анан кээ бирки абдан туура эмес кылган жерлерин дагы атаң туура кылып атат. Бул эркек эс алышы керек, чарчады, ошон ар кандай бир жагдайларды азыр мен өзүм турмуш кургандан кийин мен ошо апамдын ушунчалык бир сабырдуу, ушунчалык бир үй бүлөсүн сактаганга же болбосо күйөөсүн ушундай жакшы урматтап сүйгөнгө, сыйлаганга мен билбейм. Бирок апам айтчы, баардык менин кылган нерселерим силер үчүн дечи да. Анан апа, сиз өзүңүздү кыйнап, анан биз үчүн ушундай нерселерге чыдайсызбы десем,
бул кыйноо эмес, бул тагдырдын сыноосу. Мен аны чыдабашка айлам жок. Силер үчүн баарына даярмын дечи да. Атаңызды мындай элесиңизде кандай силерди тарбиялаптыр? Катуу кармады деп атабыз. Катуу болсо демек катуулук деле, бекемдик деле, кайраттуулук деле бул жакшы деле сапатпы же өтө эле катуу кармачу дегенде? Негизи мен атам өзү мүнөзүнөн өтө катуу киши болгондуктан бизди тарбияны да абдан катуу кармады да. Бир эле бизге эмес, өзүнүн бир туугандарына да ушундай катуу мамиле кылчу. Анан ошого жараша кандайдыр бир мезгилде мындай сыйга да татыктуу болчу ал мүнөзү мененчи. Эркек деген ошондой эле болуш керек деп мен азыр мындай элестетем да. А бирок бизди жанагындай кичинекей кезибизде ал болбойт, бул болбойт, муну кылсаң болбойт деп мен бир эсимде бар. Мен 7-классымда ошо 10-11 класстын кыздары менен сулуулар конкурсуна катышып, ырдайм деп, бийлейм деп, түн ичинде ошол конкурска катышып кетип калып, анан апам мени колдоп коштоп, мен ырдаганымды ушу элдин алдына чыгып ушинтип бир кандайдыр бир ийгилик жаратканда апам аябай сүйүнчү да. Анан апам сүйүнөт турбайбы ушул мен кандайдыр бир мындай элдин көзүнө чыгып ушундай бир жакшы нерселерди кылсам, апам аябай жагат турбай деп мен аны дагы күчөттүм да, жана каалоомду күчөтүп, анан ошол мектептен мени эми сен 7-классың, бу жерде 10-11 кыздары 10-11 класстын кыздары таймашып атат десе, мен мугалимиме да жалдырайм, тиги директорума да жалдырайм, мен ал конкурска катышышым керек деп катышып, мектептен 1-орунду алып, анан райондон 14 айыл өкмөтү келди, ошол жерден 1-орунду алып, анан апам аябай сүйүнүп ыйлап, ошол жерде клубда бир 500 адам келсе, биздин таймашка көргөнү, ошондо элдин эми ал кезде мен абдан кичинекеймин да, боюм да кичинекей. Анан сулар конкурсуна катыша тургандай менде мындайча айтканда келбейт, туура келбейт болчу, жашым да туура келбейт. Бирок ошол менин талантым, элге кылган кандайдыр бир өзгөчө бир ушу көргөзгөн талантым менен баардык номерден ушундай элдин аябай колдоосунда болуп, анан анча-мынча элдер аябай ыйлап атышты да. Анан ошол жердеги жанагы жюрилер, ошолордун өзүнүн кыздары дагы бар. Анан ошондой жерден мындай негизи мындай азыр деле бар го, коррупция сыяктуучу. Ушундай 1-орунду башкага бирөөгө берип коймой дегенчи, ошондой нерсе болгон жок да. Себеби ал жерде мен мындай ар бир номеримде ушундай аншлаг менен, ушундай элдин ушундай бир сүйүнүп, ушундай кээ бирөөлөр ыйлап, ушундай колдоосуна татыдым. Анан чынында мындай ошентип мен ошол буну эмнеге айтып атам, ошентип мен ошол жеңген жанагы өзүмдүн белегимди алып үйгө келсем, атам аябай бизди, апам экөөбүздү кууп эшикке чыгарып, бул кызыңды сен ырдатасың деп апамды кошо ушундай бир жаман мамилелерди кылганда, анан ошондо мен ойлогом да, атама ушул нерселер жакпайт турбайбы, мен ырдаганым, бийлегеним таптакыр жакпайт. Ошондо мен атам эртеси айткан, сен мен каалабайм сенин ырдап мындай элдин астында мындай, мен сенин артист болушуңду каалабайм дечи. Ошондо менин талантым ошол жерде мындайча айтканда көмүп койгом да, ошол талантымдычы. Болбосо азыр сиз ырдап ырчы болмоксузбу же кандай? Бизнесмен болбой дегендей. Ата-энеңиз, атаңыз кандай өрнөк болду сизге? Баары эле ата деле өрнөк болот да. Атам мага мындай чын эле акылдуу сөздөрдү айтчу экен. Сенден мен абдан чоң ишкер аялды көргүм келет. Анан сен өтө мындай тарбиялуу, ушундай бир сүрдүү, элге пайдаң тийген ушундай айым болушуң каалайм. Кыскасы ал ата деле жакшы эле өзүнүн ниетинде мен кызымдын ырчы болушун каалабайм. Мен кызым ошо болсо ошондой бир олуттуу бир жерде чыкыйган, ушундай бир бизнесменби же бир сууда ошондой болушун каалаптыр да, эми кыскасы. Олимпиадалар болчу биздин мектеп убактысында, ошондо деле бир убакта 2-3 сабактан 1-орундарды алып, ушундай бир ийгиликтерди жарат. Эми мындайча айтканда, таланттуу адам бардык жактан таланттуу дегендей, мындай ыр бийге ага буга барына аралашып, ушундай жан дүйнөм кенен ушинтип кыздар менен кандайдыр бир конфликттер болсо дагы ошол жерде да мен жүрүп, ушундай бир активдүү
энергиям ашып ташкан ошондо эле бир башкача болсом керек да. Анан мектептеги ошо окуган биздин кээ бирки классташтарыбыз айтып калчу ошо инопланетянкасыңбы депчи. Кантип болсун ушундай нерселер деп. Ошол окучу кезде эмнеге шыктуу элеңиз? Мындай интермедиаларды аткарып, же кандай бир ушундай сценалардан бирдемелер аткарчу элеңби? Эл эмне деп коет, эл тигинтип коет деген андай сезим жок болчу да. Колуман келеби ошол нерсени мына чын жүрөктөн ушундай бардык нерседе негизи эле өзүм адамдар менен мамиле кылсам дагы, жумушка иштесем дагы, үй бүлөдө деле, бир туугандардын арасында деле, балдар менен деле мындай болгондой жүрөм да. Мындай болсоң болгондой болду. Орустардай настоящая деп коет го. Ошондой жасалмасы жок. Кандай болсом ошондой, бирок мамилеге абдан мындай бекем болчумун да. Бир нерсени баштасам, ошондой майын чыгарганга аракет кылам да. Болбосо баштабайм андай нерсени. Анан ошол мектепте окуп жүргөндө манас айтып, монолог айтып, комуз чертип, гитара чертип, биздин жана мектеп убагында жана Майра Макаева бизге фонд түзүп атайын. Ошол жерден бекер ошондой курстарды ачып бизге, ал биздин үйгө жакын болчу. Мен ошол курстарды калтырбай бардым. Анан бардык ошо ырында, бийиндагы ошол жерде эмне курс болсо, ошонун баарындай алып өзүмө үйрөнгөнгө аракет кылдым. Кандай монологду аткарчуңуз? Монологду бериңизби? Монолог айтчумун, манас айтчумун. Кээ бирки классташтарым, кээ бирки тааныган адамдар айтып калат, сен билесиң, мектепте жана монолог айтып, манас айтканда биз аябай таң калганбыз, сен манасты үч тилде айткансың депчи. Эми айтып атпаймынбы, ошондой бир шык бар экен да, Кудай берген. Жана буга чейин экөөбүз сүйлөшкөндө ошол Ажардын дагы ролун аткарып, ошол монологун, Ажардын монологун аткарчу элем деп, ошол эсиңизде болсо эгер бир үзүндүсүн айтып бербейсизби монолог? Эми азыр Ажарды айтканда тиги канча жыл өттү? Канча жыл өттү арадан. Анан эстесиңизчи? Менин энем дагы абдан бир жакшы көргөн, жүрөгүмө дүйнөдөгү эң жакшы көргөн адамдардын катарын толуктачу да. Анан ошол энем өтүп кеткенден кийин бул Ажарды мындай айтмак турсундай элестетсем мындай абдан ыйлайм да. Кээде жашоодо ар кандай кыйынчылыктар болот да. Жыргаган эч ким жок дегендей, турмуш өзү турсаң эле муштайт дегендей, бардык нерсени мындай жаап жашырып, эч нерсе болбогондой болуп жүрөбүз да негизи адамзат. Анан Ажарды айтып бериш үчүн бир эмоция керек го дейм. Жо азыр бир аракет кылып көрүңүз, бир Ажар ошо окуучулук кезиңизде бир эскерип. Эми кичине болсо да кичине эмесин айтайын. Караңгы түн, алыстан караан көрүнөт. Ал караан Ажар эле. Ажар жанагы мүрзөнү көргөндө токтоп тура албай, буркурап бостоп ыйлап жиберди. Жаным апа, деди Ажар. Үн жок, жымжырт. Жаным апа, тур. Жетим тайлактай бостоп, жетимсиреп, артыңда калган жалгызың келип, жалоруп жаныңды олтурат. Жалгызыңдын сөзүн ук. Ая апа, жалгызың бүгүндөн баштап бөтөн бирөөгө, бөтөн жерге сатылган жатат. Тур апа. Мени кара, жардам бер мага. Андай күнгө мени туш кыла көрбө. Канча дагы канча бир мезгил өтүп кетсе дагы ошол окуучу кездеги ошол аткарган, эми бул апа жөнүндө болуп атпайбы? Бул эсимде калса керек баары бир депчи айтырып көрөйүн деди мен, мындай түз эле ниет мененчи. Атаңыздын, апаңыздын мындай баркына жете алдым деп ойлойсузбу? Канчалык деңгээлде сыйлай алдым? Мен эми турмушка түндүккө чыктым. Өзүм түштүктөн болом. Жаман нерсени көрбөй, бардар жашоодо чоңойгон балдарды көрүп, анан ошол айылда, ошол тоодо, ошол кыйынчылыкта чоңойгон балдардын айырмасын, ушундай ат менен төөдөй айырмасы бар экен. Ошол кыйынчылыкта чоңойгон балдар ушундай күчтүү болуп чоңоет экен да. Анан ата энеме мен эч качан бул жерине ыраазымын, бул жерине наразымын деп айтпайм. Эми мага менин ошол кыялдарымдын орундашына колунан келген салымын кошушту. Бирок эми ошол убакта кандайдыр бир мен чоңойгон убакта каражат жагынан ушундай жетишсиз болуп калганда, мен атам ачык эле айтты. Мен
азыр ушундай акыбалдамын. Мен сени көп нерсени үйрөттүм. Эми жолуңду өзүң улайсың. Себеби мен жана атам ошол казынаны башкарып турган убакта мен 3 классыман баштап ошо Орто Азиядагы мына Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Россияга чейин ошол мен ошо 5, 6, 7 классыма чейин ушундай бир көп өлкөлөрдү көрдүм да ошол. Ошо товарлардын дагы ошол магазиндерде эми тамак азык түлүктөн башка да кийим кечелер да бар болчу. Ошолордун бааларын билип, жанагы ошол товарлардын мындайча айтканда кандайдыр бир өтүмдүүсүн, ошонун кандай качествода экенин, ошонун баардыгын ошол убакта эле мындай талдап билип, соода сатык алиппесин ошондо эле мындай изилдеп түшүнүп жүргөн экенсиз ошо атаңыздын кесибинен улам, соода сатыкты ошо атама чоң рахматымды айтам. Анан ошол өзүм мектепте окуп жүрсөм да ошол магазиндерге барып, ошол магазиндерди чоң айымдарды счет санаган. Ал убакта кайдагы калькулятор, ал убакта счет болчу мындай. Муну ондук, бул жүздүк, бул миңдик деп атам кандай үйрөтсө, мен аларга да ошентип үйрөтүп, муну мындай санай албайсың, муну мындай санай албайсың деп азыр эстесем күлөм, бирок ошол убакта ушундай талант бар экен. Бирок азыркы балдарда мен андай нерсени көрө элекмин да. Атама кээде таң калам, сен кандай мага тарбия бердиң эле депчи. Мен ошондой тарбияны азыр балдарыма бере албай жатам. Же мен өтө жумшак мамиле кылып атам. Же шарт ошондой болот. Же шарт ошондой болот. Кийин анан мен атам ушинтип мени өзүнүн жанагы экономикалык абалы, материальный жагынан кичине тартыш болуп калганда, сыноо келгенде ошондо айтты: "Кызым, эми мен үйрөткөн нерселерди пайдаланып, жолуңду улай бер" депчи. Тиги апакеңиз тагдырдын сыноосу менен, жазмыш менен жана аккан рак илдетине кабылып болгон аракетти кылып, тияка көрсөтүп, бияка көрсөтүп, ооруканаларга. Анан ошо баягы акырет сапарына узаган Турбаева. Анан кийин ошол айрыкча кыз кишиге бул өтө мындай чоң сокку да. Апасын жоготуу айрыкча сезимтал болот го кыз киши. Анан ошондо кандай болдуңуз? Атакеңиз болсо жанагындай деп айтып атса, мени үйрөткөндөрдү сен эми турмушуңда пайдалан эми өзүң деп атса, андан кандай максаттарды койдуңуз? Эмне кылам дедиңиз? Кандай, эмнеден мотивация алдыңыз? Эмне кылам деп чечтиңиз? Ал апам каза болгон кезде албетте абдан кыйын күндөр болду. Алып барбаган жерим калган жок. Ал убакта ошо динде дагы жүрчүмүн, өзүм динди абдан катуу кармап, азыр деле жакшы карманам, бирок ошол убакта абдан бир ишенич менен ушунчалык Кудайга жалдырап, ошо апам айыгып кетсе экен деп, ушу Меккеге чейин алып барып ата-энемди ушундай бир аракетин көрдүм, жакшы эле көрдүм. Бирок эми Кудайдын ушундай сыноосу бизге жазган экен. Абдан дүйнөдө эң жакшы көргөн адам кетти. Эми ал убакта мен 4 баланын энеси болуп калгам. Апам ага чейин көп эле мага мындай кол кабыш кылды, балдарымды бакканга жардам берди, көп нерсени үйрөттү. Анан мен ойлойм, мен апама абдан ыраазымын. Ата-энем мага колунан келген өзүнүн ата-энелик милдетин аткарды депчи. Эми мен ошол апам жаш кезекте бул дүйнө менен коштошуп кетти, бирок ошол андан кийинки жакшылыкты мен ошо атама көргөзгүм келет. Кээде эркек аялды түшүнбөй, аял эркекти түшүнбөй, ушундай түшүнбөстүктөр болот. Атам экөөбүздүн ортобузда элечи. Мен апамды таарынтып койдуң деп коем. Кээде бир кызганыштар болуп кетет. Эми апам бул дүйнө менен коштошкондон кийин атам жашта башкага үйлөндү. Анан албетте кызганыштар болот экен. Кандайдыр бир эмеде кабыл албай турат экенсиң. Ар кандай болот экен эми жашоодо ушундай. Кубанып эле кол чаппайсың да албетте. Жакшы кылган дебейсиң да. Ар кандай нерселерди көрдүм. Бирок мен атамды аябай жакшы көрөм. Мен апама дагы айтчумун: "Апа, мен биринчи атамды жакшы көрөм, анан сизди жакшы көрөм" дечим да. Өмүрдүн бир өңүтүндө кыйынчылык көрөт адам. Кадимкидей нан ашка тыйын таппай калат.
бирөөлөрдөн ушу жашайын десе үй таппай батирлерде жашайт. Сиз мына бизнес вуменсиз, бизнесмен айымсыз да. Ошондой кыйынчылык күндөр баштан өттү эле болсо мындай бир сабак иретинде азыр бизде мындай кыйналып аткан, жашоодо ал жок бул жок деп аткан катмар деле көрүп атыш мүмкүн. Ошондой күндөрүңүздөн бир экин бир эстеп айтып бербейсизби? Жашоодогу кыйынчылыктар адамды чыйралтат экен дегенге бул мен 100% гарантия берем. Ошол мектепти бүтүп келгенден кийин ушу шаарга келгенде эми бул башка шаар, башка эл, мындайча айтканда диалект жанагындай адамдардын көз караштары мен башка эле бир эме ааламга келгенде башка эле бир планетага келип алгандай башында абдан кыйналдым. Жакын туугандарым да жок, досторум да жок. Анан окууга тапшырып, анан ошонун аракетин көрүп, мен бир жерде жашаш керек, иштеш керек, окуш керек. Жакын бир алысыраак тууганыбыз бар болчу. Эми ал деле өзү деле мага окшогон да. Ал деле алыстан келген, шаарда өмүр бою төрөлүп өскөн эмес дегендей, ал деле кыйналып жашап жүрөт дегендей, анан ушинтип болгон мындай кыйынчылык күндөрдү көрдүм го дейм. Азыр Энесай деп коет го. Ошол Энесайдан Дордойго чейин ал убакта ушу маршруткалар деле жок болсо керек эле дейм да. Ошол жана тоона таш кечип эме тоодон кулап түшүп өтүп түнчүндө, кышындасы кроссовким дагы бир летний болсо керек, ошо бутум тоңуп, кышкы жакшы деле кийимим жок. Азыр көпүрө салып койду, ал көпүрө жок болчу да. Ал көпүрө жок болчу да. Ошо сууга бир түшүп кайра чыгып, жана бутуң кая жана жайкы бут кийимиң ош бетер тиги суу болуп ал Дордойго басып жеткенче тоңуп, ушинтип бир жана чай саткан эмелерге термосуна эмесине ысык суу ташып жүрүп, ушундай бир мындайча айтканда азыр ит көрбөгөн ушундай бир кыйын күндөрдү көрдүм да. Абдан кыйналдым. Анан ошол жерден анан ушинтип баштап жүрүп ошол жерде изилдедим. Бул жерде элдер кандай иштешет? Мындай да адам бар экен, тигиндей да бар экен, буякта корейстери да жүрөт, китайстери да жүрөт, орусу да бар экен деп улуттарын да айырмалап баштадым. Анан 1-2 жумадан кийин ошол жерге кандайдыр бир сатуучу болуп орношуп алдым бирөөгөчү. Атайын сааттар менен бөлүшүп алып, анан абдан мындай аракет кылып, мен айтты, сен абдан кичинекей кыз экенсиң, мен сени ала албайм деди. Мен бирок айттым, мен сизге жыйынтык чыгарып берем, мага 1 жума убакыт бериңиз дедим. Ошол убакта ошол байке мындай таластын жигит экен, улуу курактагы эле. Мага күлүп ишеним артты да. Анан ошондо 1-2 күндө мен абдан жакшы жыйынтык чыгарып бердим. Анан аябай таң калып, жанагы мага бере турган күнүмдүк акыдан 2 эсе, 3 эсе көбөйтүп берип баштады магачы. Аны эмне сатчу элеңиз ошондо? Ошол убакта эркектердин шымдарын сатчык. Эркектердин шымдарын саттым. Анан ошентип мени көп мындай мага дагы мотивацияны берип атты. Анан дагы деле жанагындай 4тө келмей Дордойго. Ошондой ошентип ал жерден да көбүрөөк мындай 1 жыл, 1,5 жыл ошол киши менен иштеп, мен ойлойм мындай ал киши дагы менден ыраазы болду, мен да андан ыраазы болдум. Абдан жакшы жыйынтык чыгардык да. Андан кийин уже мен билдим системаны кандай иштеп атат, кандай болуп атат. Анан ошого мындайча айтканда параллельно өзүмдүн бизнесимди тургузуп, анан семья куруп дегендей. Ошол Дордойдо кыскасы ошол жерде жанагы кишиге жардам берип атып, коён жатагына чейин билип, тигини кылып көрүп, муну кылып көрүп, акыры мына тигүү цехтерин ачып дегендей, тигүү ошол тигүүчүлүк ошо бизнесине аралашып, өзүңүздүн мындай бирдеме жарата аларыңызды, бирдеме кыла аларыңызды өзүңүзгө дагы, ошол чөйрөңүзгө дагы далилдепсиз.
жакшы бизнесмен болупсуз дегендей. Негизи эле ушул швейный бизнеске, тигүү бизнесине кандай чаанан келип калдыңыз ошентип жүрүп? Эми ал жанагы мен сатуучу болуп жүргөндө деле ошол бизден чыккан кыргыздын жана мырзалардын шымдары, ошондой кийимдерин саттык да. Анан тажрыйбаны башка жактан алдым, анализ кылдым. Анан ошол убакта бизге мындайча айтканда Кытайдын товары мындай оңой менен келчү эмес да. Кыйын болчу. Анан ошол убакта эски жанагы мындайча айтканда Совет убагындагы жана тигүү машинелерин тияктан чогултуп келебиз, кимде бар деп сураштырып, бирден экиден курап атып таап, себеби дегенде бизге чейин мага чейин да кылгандар болгон да. Бирок алар дагы ошондой эски машинелер менен иштеген. Анан ал убакта акчасы барлардын балким жакшы машинелер менен иштеп аткан чыгар. Биз ошол бирок советский илгерки машинени да тапканга каражатыбыз аз да. Анан болгондой ушундай эптеп мындай ишкерчиликти башташ керек болуп, ошо болгон нерсе менен баштаганбыз. Бизнесте эмне сапат маанилүү деп ойлойсуң? Мындай шуулдаган, табигый баягы шуулдак, тапкыч ошондой сапат маанилүүбү же болбосо баары бир деген бул барган сайын бул бизнестин өзүнүн мындай бир эрежелери болот да. Бизнес сабаттуулук деп коет го. Ошону сөзсүз билиш керекпи же жана тубаса шуулдактыгың менен эле бизнесмен болуп кете бересиңби деген. Негизи адам өзү айтат го, баардык эле адам ырчы боло алат депчи. Ошондой эле баардык адам бизнесмен боло алат. Баардык адам саясатчы деле боло алат. Аракет кылса. Бирок ушу бизнестин бир өзгөчөлүгү, бизнес ишкердик менен баардык эле адам аракет кыла алат, аны деле жасай алат, бирок ошо ниетиң түз болуш керек да. Туура ой жүгүртүп, кандайдыр бир ошол нерсе Кудайга жага турган болсо, ошол ой пикириңчи, ошол ишиң жакшы жүрүп кетет экен. Негизи Куранда деле айтылат да, содада береке бар депчи. Жөн эле сөз эмес да бул. Сода кылга, содада береке бар дейт. Жаман нерселерди ойлонуп тапсам болду дегендей. Ойлонуп ушундай бир же болбосо аябай текебер болот элем мен байып кетсем деп ушундай бир ниет болсо, ошол адам эч качан ишкердикте эмес, башка нерседе деле ийгиликти жарата албайт да. Адамдын биринчи мен ойлойм да, ар бир кыла турган ишинде ошо өзүндөгү максаты түз, анан ошол нерсе Кудайга жага турган болуш керек экен. Анан ийгиликке жеткен адамдарды көп адамдар ойлошот да, кандайдыр бир тигинин жардамы, мунун жардамы деп. Жок, ал адамдын биз билбеген, сиз билбеген ичинде бир кандайдыр бир адамдарга пайда алып келе турган нерселер болушу мүмкүн экен да. Жараткан сизди ар кандай сыноолорду жиберип, кыйынчылыктан өткөрүп, антип-мынтип, көп кыйналган нерселерди айткыңыз келбейт ата окшойт. Бирин экин гана айттыңыз, эми ошондой сыноолорду берип, кыйнап дегендей. Анан мындай акча да берди, бир бизнес кылганга бизнес да берди. Анан бир жаныңызга, үй бүлөңүзгө жетерлик дагы мүлк берди, кийим берди, тамак берди дегендей. Анан бир адамга эми аз эле нерсе керек экен өзү. Бирок ошого карабастан ошол бизнес кылып, бизнесиңизде береке болуп, көп акча таапсыз, жакшы акча таапсыз. Анан ошол акчаны элге дагы бөлүшүп аттыңызбы? Өзүңүз мына мурда аябай исламга, динге аябай берилген учурларым болгон дедиңиз. Боорукерлик деле бул Кудайдан келет да, мындай ушундай сапат. Анан жанагы апам каза болгондон кийин ошол Аярсат деген коомдук бирикмени түзгөнмүн. Ошол аркылуу абдан көп жакшы иштерди жасаганбыз. Бирок ошого чейин деле көп коомдук иштерде, көп аялдардын чөйрөсүндө, аялдарды колдоо максатында, жаш балдарды колдоо максатында иш кылса, бир мындайча айтканда колумдан келген жакшы нерселерди жасап жүрдүм. Анан ошо коомдук бирикмени түзгөндөн кийин ага бир заматта эле бир 10 000 ушундай аярылуу катмар катталды десем болот. Анан эле ковид убагы башталып кетти. Ошол убакта мен онкология менен ооруп
жабыркаган, ошо апамдын абдан кыйналып бул дүйнөдөн өткөнүн көрдүм да. Анан ошо онкологияга барып, ошол аялдар менен сүйлөшүп, кандайдыр бир жардамды бергим келип, ошо врачтар менен сүйлөшүп, дары дармегин төлөп, ушинтип жакшы ниетте анан ошол коомдук бирикмени түзгөндөн кийин ковид болуп калды. Анан мен абдан мындай ойлондум да, мен жакшы ниет кылып аткам. Жылына бир жакшы эле каражат бөлүп берип, ушул 10,000 адам катталса кандайдыр бир жардам тийгизейин десем, азыр ковид дагы болуп, дүйнө жүзүндө кризис болуп атса, эми мен элге калпыча боламбы дедим да оюмда. Анан эми жакшы ой жарым ырыс дегендей, адам мен жана жогоруда айтпадымбы? Кандай ниет кылсаң, Кудай ошого жараша бере берет экен депчи. Ошол ковид убагы болуп атса дагы, мурдагы кардарларым чалат, Кыргызстандагы кандайдыр бир таасирлүү адамдар чалат, Казакстандан башка мамлекет иши кылып, жанагы коргоочу кийимдерге абдан көп талап болду да магачы. Анан ошол убакта эми эч ким иштегиси келбейт. Адам өзүнүн жанын аябап атат ал убакта. Ковид болуп атса, элдин баары шоковой акыбалда да. Баарыбыз эшикке чыккыбыз келбейт. А бирок ошондо мен айттым, эми Кудай, сен өмүрдү берген дагы сенсиң, ала турган дагы сенсиң. Эгер менин жанымды ала турган болсоң, анда кааласаң, каалабасаң да алып кетесиң. Эгер менин жаным ушу ковидтен кете турган болсо, ковидтен аласың дедим дагы. Эрте менен элдин баары үйүндө отурганда, ковидте көрдүңүз го, эшикке чыкпай калышты элдер. Ошол убакта чыгып алып эле баардык жанагы тикмечилеримдин үйүнө машинкаларын жеткизип берип, кадимкидей ишти баштап жибердим. Анан бир айдын ичинде жакшы жыйынтык болду. Анан ошол эми мындайча айтканда жакшы эле болду да. Азыркы маалга мындайча айтканда бир 25 миллион сомдук бир ушу 7 областка тең бөлүп, мен алайдын эле кызымын, мен алайга эле беришим керек деген жокмун, 7 областка тең бөлүп, ошол эле Ысык көлгө, ошол эле Жалал Абад, Нарын, Талас, Ош дегендей өзүмдүн айылдаштарым, ошол эле туугандар, ошол эле кайын журт деген ушундай колуман келишинче ошол нерсени мындайча айтканда ошол убакта жакындарым айтып калышты, сен ошол тапканыңан өзүңө бир жакшы деле бир нерсе алган жок болушуң керек депчи. Анан мен айттым, өзүмө бир носки деле алган жокмун. Ушуну бир Кудайдын ушундай кыйын күндөрү болуп атса, анан мен колуман келишинче иштедим, жанагындай красный зоналарга чейин кирип, ушунчалык тобокелдикке бардым десем да болот да. Жанагы коргоочу аппараттар больницаларга керек болду. Ошол коргоочу аппараттардан бери Кытайдан атайын буйртма менен акырында алып келип, Ошко, мына Чүйгө жиберген күндөрүбүз дагы болду да. Сиз негизи өзүңүздү мындай бай адаммын деп эсептейсизби? Байсызбы сиз? Мен негизи көбүнчө ушундай суроолорду берет. Мен бай киши эмесмин негизи. Бирок мен ойлойм, мен жан дүйнөм бай депчи. Анан мага мындай Кудайдын ашыкча берген дүйнөсүндө кереги жок. Мага жетерлик берди. Ошол баламдын өзүнүн рызкысы бар. Мен балам үчүн муну даярдап коеюн, кызым үчүн муну даярдап коеюн, атам үчүн муну, бир тууганым үчүн муну деген. Мен андай ой, андай максат менде болгон эмес, андай болбойт дагы. Ар кимдин рызкысы өзүндө деп ойлойм да. Чынар айым, мына эми шайлоо болуп атат, бирок ошо шайлоого бул киши эмнеге катышып атат, өзү эмнени кыйратат экен, эмненин устасы экен, эмне өнөрү бар экен дегенде, сиз ушул бизнес жагында, анан тигүү цехи боюнча ошолорду иштеткен, ошол жагын жакшы билген адис экенсиз. Сиздин цехтериңиз кантип атат бүгүнкү күндө? Эмне болуп атат? Мен негизи саясатка келейин деген бир да оюм жок болгон да. Анан ишкерликте көргөн кыйынчылыктарымды мен азыр сөз менен айтып түшүндүрө албайм. Баары келип мыйзамга такалат. Негизинечи мыйзамга такалат. Парламент мыйзам чыгарат. Парламент мыйзам чыгарат. Анан канча ушул маселемди чечиш үчүн кичинекей ушул швейный фабрикаларда, швейный цехтерде да канча деген ушу чече албаган маселелерибиз болот.
товар жөнөтүүдө кайра алууда эми ишкерлер бир эле ишкер болгондо бир эле тармакты карап отура бербейсиң да, башка дагы ишкерлик менен көп жашоонун башка кыйрлары да көрүнүп турат. Алар менен дагы параллельно иштейсиң да. Анан эми мен бир эле ошо шейный цехти элге айтканым туура болот чыгар, бирок эми башка дагы бизнестерди кылып, башка дагы ишкердик чөйрөдө байкаштырып жүргөнүңдө ошол барып туруп эле ушул биздин мыйзамдарга такалып, биздин чыгарган ошо ишкерлер абдан бир нааразычылыгын жараткан ушундай кыйын учурларды чече албай, ошол максаттарым орундай албай калган күндөргө туш болдум. Анан аягы барып туруп мен жаралдым бул дүйнөгө. Бирок эми элген мисалга алганда өзүм тапканым менен бөлүшүп, өзүмдүн үй бүлөмдүн ырыскысы менен бөлүшүп, мындайча айтканда бирөөгө нанды оозуна сала берсең, ал көнүп калат да. Ага андан көрө ошол балыкты кармаганды үйрөт дейт го, ошол туура да. Анан ошол нерсени мен ойлоп атам да, азыр бул өзүм дагы алайдын кызымын. Биздин жерден улуу даткалар чыккан, Алымбек датка, Курманжан датка, 2 даткадан чыккан адам болсом, анан ушундай бир кайдыгер карасам, анда мен мындай бул жашоого жаралбай эле койбоп турмун деп да кээде ойлонуп кетчүмүн да. Анан негизи эле кичинекей кезимден ушундай нерсе бар, элге бир кандайдыр бир пайдам тийгизип өтмөйүнчө мен бул дүйнөдөн өтпөйүн депчи. Анан бир ушу бизнесте абдан бир көйгөйлүү маселелер жаралып, ден соолугуман жабыркап калган убактарым болгон. Абдан мындай акыркы абалга келип калганда, ушундай бир катуу ооруга чалдыгып, өзүм деле билбейм ал эмне болгонумдучу. Анан ошондо бир Кудайдан бир жалынгам. Кудай, мен мындай бир жакшы иштерди кылайын дедим эле. Сен мага мүмкүнчүлүк берчи. Бул илдеттен мени айыктырып, мага бир убакыт берчи, ушул ишимди жазап алайын. Ушундай бир убадан бергем чынындачы. Абдан чын жүрөгүмөн тилендим да. Анан ойлойм да, ошон үчүн деле мени Кудай кайра бутума тургузуп, жанагы бир өзүм да билбейм, бир заматта эле уже мен мындайча айтканда баспай кыймылдабай бир башкача ооруп калгам да. Аны бир дарыгер мага диагноз кое албай калган. Аны мен сөз менен да айта албайм, аны мен эстегим да келбейт да. Ушундай кыйын күндөр өттү. Күнүнө үйгө бир 10-20 жанагындай скорый келе турган болсо, ошол скорыйдын бирөө дагы түшүнбөйчү да. Бул кыз өлүп калды окшойт азыр деп. Аркасын карабай кетишчи. Барбаган жерим калган жок. Мен да кыйналдым, бир 1,5 жылдай ушундай бир аябай бир Кудайдан суранып жүрүп, өзүмө келдим. Анан ошондо айттым, мен кандайдыр бир өзүм үчүн эле жашабай, ушу эл үчүн кичине болсо да бир пайдам тийгизсем, ошодон мен бакыт алат элем депчи. Адамдар менен катышып, адамдар менен сүйлөшүп ушундай жүрөм да. Анан ошолордун 80-90% саясатка аралашкысы келбейт. Айтат, саясатка сен үстүнө акча берип, дагы бир бизнес ачып берсең да мен саясатка барбайт элем дейт да. Мен ушундай адамдарды көп көрөм ишкерликтечи. Анан мага таң калгандар көп. Өзүң үчүн эле жашай бербейсиң. Сага эмне жетишпейт? Балдарыңды кара, эс ал, дүйнө жүзүн кыдырып эс ал. Кааласаң Америкага барып жаша, кааласаң Дубайда жаша. Эми буга чейин мен маалыматым боюнча экөөбүз сүйлөштүк да. Сурасам, ушуну менен 3-чү ирет мындай шайлоого катышып атпыз да. Эки жолкусунда тең кандай болуп өтпөй калдыңыз, эмне болуп өтпөй калдыңыз? Акча жок болду, же колдоо жок болду, же крыша жок болду дегендей. Мындай болду да. Башында эң биринчи жолу ошо парламентке шайлоого катышканда мен Ыйман Нур партиясы менен баргам. Ошол убакта өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле абдан ызычуу чыкты. Эртең менен турсак президент алмашып калды го. Ушундай убактарга келдик. Ошондой таң калыштуу күндөрдү көрдүк. Анан ошондо шайлоо бузулуп кетти. Ал убакта мен ойлойм, жакшы эле добуш алып келген болчумун мен. Мен ошол убакта депутат болдум мен деп өзүмдү өзүм куттуктап жүргөн убагым болгон да. Анан экинчи жолку шайлоодо
дагы Иман Нур менен бардым. Себеби мен жана сизге айттым го. Бир нерсени баштасам, мен ал нерсени таштабайм деп. Ал Иман Нур партиясы мени мындайча айтканда байлап алган жери жок. Бирок мен кандайдыр бир алардын үйүнө кирдим да, семья болдум деп, мен өзүмдү ошолорго семья кылып алдым. Кийинкиде деле мен ошол команда менен бардым шайлоого. Анан кийинкиде ошол Иман Нурунда 3-чү катарда турдум. Жакшы эле иштеп аттым. Мен бул кандайдыр бир буйрук болдубу же мени адаштырдыбы же жана кандайдыр бир ошо кызмат беребиз. Сен бул жактан жана мындайча айтканда ордуң тартып баш тарт дегендей болду да. Анан ал жерде деле эми саясатта жаңы эле адаммын да. Эми бир түшүнсөм бир түшүнгөн жокмун. Анан жана боорукер адам бардык жерде боорукер дегендей. Ошо боорукерлигимен көп жерден алдандым. Көп жерден адамдардын ким экенин билип калдым дегендей. Абдан мындай боорукерликти алсыздык деп кабыл алышат экен да. Анан ушундай акыбалга туш келдим. Ошол шайлоого 5 күн калганда мен Иман Нур партиясынан өз талапкерлигимди алып, мен вообще ал оюндан мындайча айтканда такыр чыгып кеттим. Эми бирок кандай болсо дагы өткөн арт жакта кайрылып туруп, могу жерим мындай калыпман, көрсө ушундай кылсам болмок экен, моундай кылбасам болмок экен деген сыяктуу тажрыйба алып болупсуз. Баары бирчи шайлоого катыша берип. Эми мына 3-чү жолу катышайын деп атпыз. Анан депутат болуп келдиңиз. Анан ошо бир ант бердиңиз, креслого отурдуңуз, бириңер куттуктадыңар, кучакташтыңар. Анан эле ушул эмне кылып баштайсыз ошондо? Кайсы жагына? Бирөөлөр маданият жагын мынтем дейт, бирөөлөр болсо экономика жагын дейт. Сиз ошондо мындай реалдуу түрдө эмне кыласыз депутат болгондон кийин? Негизи саясатка аралашпай койсом деле туура болмок. Ушу ишкерликти улантып кетип, деле элге жардам бере берсем болмок да. Бирок кээ бир жерлерде мен аябай монтип ошол ишти баштап, ошол иштин аягына чыгайын деп калганда эле бир тоскоолдук болот. Эмне башка мамлекет сенин статусуң жок экенин билгенден кийин сен менен эч кандай бир келишим түзбөйт да. Анан ошол жерден же бир мамлекеттик кызматкер болсом болмок экен, же деп ошо эл өкүлү болсом болмок экен, мондай сонун иштер чечилмек экен деп көп жерден жанагы ишкер болгондон кийин аял жана дүйнө деп ушундай долбоор менен көп мамлекетти кыдырып, аялдардын жаатында да көп иштеген адам катары. Анан ар бир өлкөнүн экономикасын, саясатын, ошол эле материалдык положениясын, адамдардын кандай акыбалда, адамдар кандай бири-бирине мамиле кылат, үй бүлөдө кандай, ушундай абдан мындай терең изилдөөгө түштүм да. 1-2 жыл абдан көп изилдеп, ошол жыл аралыгында мына 1 жыл мурда сизге, мага айтса, айылдагылар айрыкча элет жеринде жашагандар электронный акча болот, телефондо акча болот десе ишенишкен эмес да. Азыр айылда интернет тартпаган жерде дагы баарында ушу телефон менен акча которушуп. Азыр бир аз убакыттан кийин биз жанагы акчанын жүзүн өзүн көрбөй калабыз го дейм да. Ошол сыяктуу эле азыр заман өзгөрүп атат, замандын талабына жараша эл да өзгөрүп атат, элдин ошондой каалоосу өзгөрүп атат. Анан абдан мындай өнүккөн мамлекеттерди көргөндө алардын экономикасына эми биз азыр убакытты өткөзүп берсек деле убакыт өтө берет, бирок баары бир ошол нерсеге келебиз. Бирок азыр биз ошол нерсе менен иштеп атабыз, бирок биз кандайдыр бир өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү мамлекет өзүнүн мүмкүнчүлүгүн жоготуп атат да. Бир күн канча деген мындайча айтканда мен мына соодагер болуп түшүнүп атсам керек буну. Анан канча деген акча бизге минус болуп атат да азырчы. Мүмкүнчүлүктү пайдаланбай калып атабыз. Мен азыр чоң дүйнөлүк фонддор менен иштеп, ушундай бир иштерди кылайын деп өзүм негизи бул шайлоого аралашпай эле коеюн деген да ойлор келген, бирок жанагы долбоорлорду элди карап туруп, анан өзүң кайдыгер болгондо мен
адам болуп жаралгандан кийин кандайдыр бир мамлекетке пайдам тийгизейин, 2 жылдан бери ушул проекттин аркасынан жүрөм, изилдедим, баарын жасап чыктым. Эми буга эмне керек? Буга статус керек болуп калды да. Ошол менин долбоорум, мындайча айтканда, бул алайдан дүйнөгө жол деген сөз да. Мындай, ушундай. Башкы максатым кыска сөз менен айтканда алайдан дүйнөгө. Улуу жибек жол, соода жолу. Жалгыз Кыргызстандын түштүгү, ушул Орто Азиянын борбору. Өзүңүз деле мындай байкап көрсөңүз, дүйнөдө 8 миллиард адам бар. 8 миллиард адамдын ушул бизди караган ошо түштүктө 4 миллиард бизди курчап турат экен да. Бияга Казакстан, бияга Өзбекстан, Европа, Кытай, Тажикстан, Азербайжан, ошол эле Афганистан, канча мамлекет бизде түштүктө. Биз мындайча айтканда ошол Алымбек Датка деле Кудай ушу алайдан бекер жаратпаптыр дейм да. Себеби ушу Алымбек Датка убагында өтө чоң соодагер болгон. Орто Азиядагы чоң соодагерлердин бири болгон. Анын урпактары дагы ушундай өтө көп деп угам да. Ташкентте дагы Алай базар деп жоңурулган эмес. Анын тарыхын изилдеп отурсаң, ошол жерде Алымбек Датка абдан көп өзүнүн соода сатыгын жүргүзгөн болгон экен. Анан ушул көп сооданын, мындайча айтканда, Кудай соодада береке бар деп жана жогоруда да айтып атпадымбы? Ушул берекени биз ошону колдоно албай атабыз да. Ошону биз колдонгон убак келди. Биз кечигип атабыз мындай айтканда. Сиздин конкреттүү түрдө мындай планыңыз ошол алайды ошол дүйнө жүзүнө ары бери тарачуу, ошонун мындай негизги чордону кылайын деп атасызбы ошондо? Чордону бул мындайча айтканда соода мамилелеринин кампа, жанагы товарларды сактоочу кампаларды жанагы чет элдик компаниялар менен биргеликте мен ал компаниялар менен 1 жыл аралык анализ кылдым, сүйлөштүм. Анан ушу келишим түзөргө келгенде эле кандайдыр бир тоскоолдуктар жаралат. Биз бир гана мамлекет менен иштейбиз дегенчи. Анан мамлекет менен иштегенде мен мамлекетте бир кандайдыр бир таасирдүү адам болбосом, анан мен башка бир таасирдүү адамды ал компаниялар менен иштегиле деп алып барып койгондо, бул жерде долбоорду 2 жылдан бери изилдеп жүрсөм, анан өзүм барышка ошол проекттин башынан баштап аягына чейин изилдеп, ошону 2 жыл түзүп көргөн, иштеген адам катары мен өзүм жакшы түшүнөм да ал проекти. Башка адамга түшүндүрүш үчүн дагы ушунча убакыт кетип калышы мүмкүн. Ошондуктан мен азыр эгерде эл өкүлү болуп барсам, ошол алай чоң алай өрөөндөрүн мен ошол мындайча айтканда дүйнөдөгү чоң соода, мына интернет менен иштеген, онлайн соода кылган, ошол эле Alibaba, ошол эле Озон, ошол эле Валберс, ошон компаниялар абдан көп. Ошон бир эле Кытайдын компаниясы менен азыр договор түзүп, ошонун бир пайдасын эсептеп чыксак, бир күндө $1,800,000 бул биздин Кыргызстандын казынасына түшө турган акча да. Анан бул азыр бир эле компаниянын бир күндүк, мындайча айтканда, мен абдан бир төмөн баа менен санаганда да. Анан эгерде биз бул системаны бир 2-3 компания менен түзө турган болсок, орто эсеп менен ала турган болсок, биз азыркы биздин 1 жылдык бюджетибиз, Кыргызстандын бюджетин биз бир күндө толтура турган акыбалда экенбиз да. Ошондой мүмкүнчүлүктү жоготуп атканыма мен азыр күнүм, саатым кетип атканда ушундай бир өкүнүч болуп атат. Кудай буйруп ушул эл өкүлү болуп калсам, ошол долбоорду мен элге да сөз берет элем да. Ошо мага 1 жыл убакыт бергиле. 1 жылдык убакытта мен ошону 100% ишке киргизип кете албасам дагы, бирок 2 жылдын ичинде мен сөз берем депчи. 2 жылдын ичинде бул система иштеп, мамлекетке, биздин элибизге ошол эле алай, чоң алай, кара суу, өзү дагы биз мындай соодага жакын элбиз. Анан биздин жанагы
айылда бекер отурган эч ким калбайт эле депчи. Аял үйдө отурган аялдарыбыз дагы жанагы чоң машинелер жатат биздечи азыр жана фура жүк ташуучу машинелердин көбүнчөсү ушу Кытайга кире албай эле границада турат да. Бизге ошол кирип чыгыштын дагы бир өзү азап болду да. Канча ошо айдоочулардан ушундай көйгөйдү көп угам, Кытайга кирип чыгыш бизге азап болду депчи. Анан ошол ушу айрыкча мына азыр сиз деле товарды бир интернет магазинден, Кытайдын интернет магазинден буйртма бересиз да. Бир бут кийимди буйртма берсеңиз, ал 1 айда келет сизге. А эгерде ошол жанагы складтар бизде өзүбүздө болсо, ал сизге бир 24 сааттын ичинде келмек да. Сиз бу жерден 29 күн убактыңыз кетмек эмес. Анан көбүнчө кардар негизи үй айланганча ойлонот да. Ойлонуп ал ой өзгөрүп кетиши мүмкүн. Ала турган кардар албай да коет. Анан 1 ай күтөм, андан көрө базарга барып эле алып алайынчы деп ушундай нерселер да болушу мүмкүн. Бул уже жалгыз эле сиздин менин оюм эмес, бул дүйнө жүзүндө адамдардын баары эле ушинтип ойлонот да. Убакыт азыр акча. Биринчи убакыттан жеңебиз, экинчи ошо транспорттун дагы ар бир кеткен ар бир метр, ар бир километрин санаганда бюджетке мен ойлойм абдан көп бир суммалар түшөт экен. Анан ошол жерде жашаган эле элдердин күнүгө туристтер келип атса, ошол алай элин кандай бир туристический, кандай бир туризмдин борбору кылам деп ушундай бир ойлонуп жүрчү элем да. Ушул менин ушул проекттим эгерде ушул эл колдоп берсе, мамлекет колдоп бере турган болсо, мен бир эле компания менен договор түзүп баштап көргөз бермекмин да. Демек биз чоң мүмкүнчүлүгү аябай чоң, экономикасы бүгүнкү күндө эми дүйнөлүк деңгээлде болуп аткан Кытайдын жанында турабыз. Ошо Кытайдын жанында тургандан кийин ошол алай жакка бир чоң соода бир кампасын куруп, анан жана Алибаба тиги бу деп аткан сыяктуу ошондой ишмердикти биз деле кылсак болбойбу, ортомчу болуп дегенди айтып атасыз да. Ооба. Эмне үчүн алайга, эмне үчүн Баткенге эмес, эмне үчүн Ат башыга эмес, эмне үчүн Чаткалга эмес, дал алайга да? Дал алайга да, себеби ошол Кытайга жакын. Кытайга, биринчиден Кытайга жакын. Экинчиден жолубуздагы ошол бизде азыр ошол жерлер боштук бар. Эгерде биз Оштун ортосуна кыла турган болсок, бизде азыр Оштун өзүнө жараша элдин катмары, элдин жана тыгын болуп, машинелердин тыгын болуп калганы жетишип атат. Бизге Бишкекке да жетишип атат, Ошко да жетишип атат. Бизге ошондой тала керек. Чоң жанагындай машинелер жүрө турган ушундай бир кенен жолдор керек. Ошондо гана чоң масштабта жасала турган иш экен да. Масштабта жасала турган иш. Бирок эгерде каалоо болсо, бул бат эле жасалып, бат эле системага кирип кете турган иш да. Муну деген атайын биз түзүп, уже кагаз жүзүндө бардыгы ушул өзүнчө отчету менен ушул элге эртең ушул өзүм жанагы агитация кылган убакта көргөз берип, ошо кандайдыр бир эме кылайын деп атам да. Себеби дегенде бул өтө чоң долбоор. Анан абдан көп изилдеген жыйынтыктын негизинде келип, анан ушуну элдер колдого албаса, анда мен кийинкисинде бир элдерден суранып же болбосо бир саясатка аралашпай эле коеюн деп атам. Жок, тобокелчилик да жакшы нерсе, себеби ниетиңиз жакшы болуп атпайбы? Эми жанагы мен сурадым, ушул конкреттүү максатыңыз эмне, мындай депутат болуп баргандан эмне иш кыласыз дегенде, ошо конкреттүү нерсени айттыңыз. Жанагы ушул Кытайдын жанында турабыз, алай болсо ошо жерге бир чоң масштабтуу түрдө бир соода кампасын соода хаб деп койбу, кампа деп койбу, ошону курсак деген бир конкреттүү түрдө мындай максатыңыз бар экен. Анан парламентке барсаңыз, ошонун негизинде мыйзамдык негизде тияка бияка айтып деп, мындай кылбайлыбы, тигиндей кылбайлыбы деп ошо жерде ошону демилгенде катуу неме кылат экенсиз. Анан элге барганда мунун дагы майда чүйдөсүн көбүрөөк түшүндүрөт болушуңуз керек, үгүт маселесине элдин астына барып жолукканда. Азын-олак айттыңыз. Эми ушул буга чейинки жыйынтык сүйлөгөн ойлордун баарын жыйынтыктоо иретинде мына экранга карап өзүңүздүн электоратыңызга, шайлоочуларыңызга мындай кайрылсаңыз болот. Эмнени айтасыз, кантип айтасыз дегендей.
Урматтуу кыргыз элим, урматтуу алайлыктар, урматтуу кара суу эли, урматтуу чоң алай эли, өзүңүздөргө белгилүү болгондой 30 жыл биз мындайча айтканда бир эле системада жүрөбүз. Ошол системадан чыга албай эле кайра эле ошол системага кирип атабыз. Бирок биздин улуу урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич мына келгенине аз эле убакыт болду, бирок кандайдыр бир өзгөрүүлөр бар. Жок эмес, бизде өзгөрүүлөр бар. Президентибиздин ушул кылган иштерин, саясатын мен колдоймун. Буга чейин да колдоп келгенмин. Анан азыр ушул мага окшогон же болбосо ушундай бир идеясы бар ушундай ишкерлерди, ушундай мамлекеттик кызматкерлерди колдоп кое турган болсо, мен ойлойм мындай өзгөрүү өзүбүздөн башталат депчи. Ар бир адамдын идеясы, ар бир адамдын элге кылайын деген ак жүрөгү бул эгерде чын жүрөктөн чыккан болсо, эгерде бүт дүйнө каршы турса дагы, Кудай колдоп кое турган болсо, бул нерсе ишке ашып кетет. Ошондуктан тандоодон жаңылбаңыздар. Ар бир сиздердин берген добушуңуздар бул өзүңүздөр үчүн, ошол эле сиздердин балдарыңыз үчүн, менин балдарым үчүн, ошол эле сиздин да балдарыңыз үчүн, баарыбыз үчүн жакшылык алып келе тургандай тандоону жасайлы. Рахмат, Чынар айым. Бардык талапкерлерге ийгилик гана каалап атам, сизге дагы ийгилик каалайм. Рахмат.